Урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Бизге ушундай бактыбызга ачык күндү жаратып койгон, тынчтык өкүм сүрүп турат. Бул Алла Тааланын чоң неаматы. Бүгүнкү күндө мусулман адам жумуш кылыш керекпи, кесип кылыш керекпи, же кесип кылбаш керекпи? Кесиптин канча түрлөрү бар? Мына ушул жөнүндө Кудай кааласам баян кылабыз. Китабул Касб лил имам Сарахси. Имам Сарахсидин Кесипчилик деген китебинен алынган. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммадин ва алихи ва сахби ажмаин. Al-iqtisab fi urfin tahsilul mal bima yahillu minal asbab. Kesip деген söz şariatta, jana ürf adatыбызda mal пайда кылуу адал себептер менен. Демек, адал себептер менен. Бирөөгө зыян келтирбестен, бирөөгө кыйынчылык туудурбастан, бирөөгө акысын жебестен мал пайда кылуу адал кесип менен. Мына ушуну кесип деп коет экен. Вақад қала Аллаху субханаху ва таала, жараткан Алла Таалам Кур'аны Каримде сиздер менен биздерге айтат: "Анфиқу мин таййибатин ма касабтум." Өзүңөр адал жол менен, маңдай тер менен кесип кылып тапкан мал мүлкүңөрдөн иштеткиле дейт. Кимге иштетебиз? Ата-энебизге, бала бакырабызга, тууган уруктарга, жетим жесир, кедей кембагал, кыскасы коомчулукта муктаж адамдарга нафака деп коет. Бул мойнубуздагы парз нерсе, үй бүлөгө бериле турган. Садака деп коет. Бул жат адамдарга бериле турган. Мисалы, зекет, ушундай эле фитр, мына ушунун бардыгы биздин адал кесибибизден болуш керек экен. Калаллаху азза ва жалла: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Мына ушул аятта жараткан Алла Таалам айтып атат: "Силердин башыңарга келген мусибат, мүшкүл нерселер өзүңөрдүн колуңар менен кылган кесип аркылуу келет" дейт. Буга кыргызда кандай макал бар? Колуң менен кылганды башың менен тартасың деген. Тилиң менен айткан нерсеге башың менен жооп бересиң. Мына ушунун бардыгы шариатка тиешелүү сөздөр. Ай би джинаятикум ала анфусикум факад суммия джинаятул мар'i ала нафсихи касбан. Чындыгында айтылат, адам баласынын өз напсиге келтирген кылмыштары бул колу менен келтирген болуп эсептелет экен. Талабул касб фаридатун ала кулли муслимин кама анна талабал илм фаридатун. Адал кесип кылуу ар бир момун мусулмандын мойнуна парз экен. Кандай эле илим алуу парз болгон сыяктуу. Ва би хада лафзи ярвихи Ибн Мас'уд радияллаху таала анху анир Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Ибн Мас'уд пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан айтат, риваят кылып: "Аннаху кала талабул касб фаридатун." Пайгамбарыбыз айткан экен, кесип талап кылуу фарз болгондо да адал кесип. Ал-касбу тарикул мурсалин салаватуллаху алейхим ажмаин ва кад амарана биттамассуки бихим вал ихтидаи бихадихим. Бул кесиптенүү, адал мээнет кылуу пайгамбар, өткөн пайгамбарлардын көрсөткөн жолу. Мына ушуну биз бекем кармашыбыз керек. Жана ошолорго биз эргешишибиз керек, учкашыш керек. Эгерде Алла Таалам Куранда хадаллаху деген аяттар келе турган болсо, аларды Алла Таалам хидаятка салды десе, демек булар бейиши болду деген сөз түшүнөбүз. Демек, хидаят деген бул эки түрдүү болот. Эгерде Куран худаллил муттакин, таква адамдарга жол көрсөтөт десе, буну иршат деп коет. Иршат деген сөз мына жол менен кетсең бейишке барасың деген жолду көрсөтүү. Эгерде устаздар насихат кыла турган болсо, хидаят жолуна, буларда иршат деп коет. Бирок булар бейишке барабы, барбайбы, бул Алла Таалам өзү билет.
ustazdan talim alıp qanday болады? Allah Taala özü biledi. Al endi Allah Taala özü aytkan bolsa, bulardı Allah hidayat berdi tursa, bular tavfik ийгиликке жеткен адамдар болады. Мына ошонун үчүн пайгамбарлар жөнүндө Кур'ан-ы Карим Ан'ам сүрөсүндө айтып атат. Allah Taala Ulaikellezina hadallah fabihudahu muhtad. Алар ушундай заттар, Allah Taala аларды туура хидayat жолуна салып койгон. Мана ошолордун жолуну ээрчип, ошолорго эргеш деп атат. Демек, пайгамбарлар алар жөнүндө Куранда кандай келет? Кысса 25тен ашык пайгамбардын өмүр баяны келет. Ва баяну анна аввала ман иктасаба Абу Адам алейхиссалам. Бизге баяндарда маалым болду, алардын эң биринчиси Адам алейхиссалату вассалам. Бул да будай эккен. Будай пышырып, не? Өзü kesip kılgan. İnne hâzâ aduvvun laka ve li zavjatika. Allah Teala Kur'an'da Adam aleyhisselam'a aytып атат. Albatta, bul sağa jana senin ayalına düşman. Kim jönünde ketip атат söz? Şeytan. Fala yukhrijannakuma minal cennati fatashqa. Bul şumduk şeytan silerdi ökөөңөрдү beyişten çıkarıp jügörbösün baktısızlıkka karap deydi. Demek fatashqa degende alımlar aytkan eken ay tat'ab fi talabır rızk. Hem beyişten kuulup tüyüşük dünyasıya kelgenden keyin har kim kara kursağın bagış gerek, can bagış gerek. Oşoga çarçap ırızkı talap kılıp adam meynet kıladı eken de. Bunu kesip de aytat eken. Düşünüңүздөр, eğer biz ошол адам ата менен энебиз шайтан айтканын кылбастан койгондо балким биз бейиште болмокпуз да. Мына ушул себептен не кылдык? Биз түйшүк дүйнөгө жаралып калдык. Ва каза Нух алейхиссалату вассалам кана наджаран. Нух пайгамбарды билесиздер. Өтө жыгачтан жакшы нерселер жасаган да, жыгач устасы болгон. Нух пайгамбар. Ал 950 жыл дават кылган элде. Nuh деген, Nayh деген сөздөн алынган көп ыйлаган экен да. Ыйлак деген пайгамбардын өзүнүн аты ыйлак пайгамбар болуп атат да. Бирок бунун бир эле жери аялы, өзүнүн аялы. Бир да кылып аткан даватына жардам бербептир. Ошонун үчүн бүгүнкү биздин жашап аткан элден жер бетинде 1,5 эсе көп эл топон суусунун астында цунамиде чөгүп жок болуп кетти. Ошол Нух алейхиссалату вассалам. Егер де аялы да жардам берип Хадижа энебиздей колдоп турганда, балким андай болмок эмес. Алла Тааланын тагдыры. Якулу мин каспихи, ошо Нух алейхиссалату вассалам өз адал кесиби менен оокат кылган, жана жыгачтан эмне жасады? Өтө чоң кылып кеме жасады да. Мына Нух пайгамбарды окуп көрсөңүздөр. Ва Идрис алейхиссалату вассалам кана хайятан. Идрис пайгамбар тигүүчү болгон экен. Мына бүгүнкү күндө канчаңыздар отурасыздар, чоң-чоң тигүүчү баягында цехтерди иштетип, кандай жакшы. Маден Кыргызстанда бренд болуп калды. Япониянын товарыдай болуп элечи. Россияда эң алдыда биздин товарлар турат. Мына ушуга атаңыздарга рахмат. Бул эң жакшы кесип. Ибрахим алейхиссалату вассалам кана баззазан. Ибрахим пайгамбар материал чыгарган экен. Кездеме чыгарган экен. Бөз чыгарган, баззазан деп баягы пактанын сыртынан ороп койгон, же болсо биз путубузга орогон кышында өтүктүн ичинен. Ошол материалдын атын бөз деп коет, баззаз деп коет. Мына ушундай материалдарды токуган экен Ибрахим пайгамбар. Ва Дауд алейхиссалату вассалам кана якулу мин каспихи. Хадид дейт. Дауд пайгамбар темирчилик өнөрү болгон экен. Демек, жыгач өнөрүнү бүгүнкү күндө эң жыгачтан кооз Кытай эли жасайт, 5 этаж үйлөр жыгачтан куруп салат. Темир боюнча бул сүннөт эң көп темир иштеткен орустар экен. Суммал каспу навани каспун минал мар'i ли нафсихи ва каспун минху ала нафсихи. Андан кийин кесип экиге бөлүнөт экен. Бир кесип адамдын жашоосуна пайда берет экен, ал эми дагы бир кесип адамдын жашоосуна жана өзүнө зыян берет экен. Фал каспу ли нафсихи хува талиб лима ла будда лаху минал мубах. Эми пайда берген кесип ал бала ошол киши өзүнө керектүү гана оокатты маңдай тери менен, адал жолу менен иштеп алса, мына ушул пайда берет дейт.
Wal kasbu ala nafsihi huval baghi. Эми зиян берген кесип кандай десе кишиге, ал багый деп чектен чыгып кеткен. Алла Таалам чектеп койду. Тилка худудуллахи фала тaqrabuha. Бул Алланын чеги, ага жакын барбагыла. Зына. Зына менен кесип кылып акча тапкандар не кылат? Өзүнө тозокту кесип кылып алат экен да. Бул мисал үчүн Алла Тааланын чеги харам нерселер, арак болсун, башка арам нерселер болсун, же паракордук болсун, же сүткорлук болсун, мунун бардыгы Алла Таалам чек коюп койду. Ким ошол чекти бузуп чыгып кетсе, багый деп коет, ал не Алланын шариатына баш ийбеген болот. Фихи жунахун наху ма якуну минас-сариq. Ал кесипте сөзсүз бир зыян бар. Мисал үчүн уурулук дептир. Уурулук адам өзү кесип кылбайт, бирок кесип кылып акча чогулткандардын малына уурулукка кирет. Же болбосо жолдо товар алып бара жаткан адамдарды каракчылык кылат. Мына ушулардын бардыгы мекен харамун бил муттафакын алай. Бүткүл аалымдар биригип харам деп өкүм берген экен. Ва ли каулихи таала ва ман яктасиб исман фа иннама яксибуху ала нафсихи. Кайсы бир инсан күнөө жол менен оокат чогулта турган болсо, ал адам өзүнүн нафсиге зыян кылды. Бул дүйнөдө да зыян болот экен, акыретте да зыян болот. Акыретте зыян болгонун өзүңүздөр билесиздер. Ким харамдан оокат жеген болсо ашказанына, андан от жакшыраак деген да. Демек отко күйөт деген. Ким жетимдин малын жеп ала турган болсо, анын ичинен от чыгат. Кыскасы ушундай нерселер. Дагы Куранда Алла Таалам айтат: "Ва ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба." Жараткан Алла Таалам сооданы адал кылды. Сооданы биқабзин аласыз, анысы сизге товарды берет, сиз аны колуна акчаны карматасыз, экөө тең разы, береке кыласыз, кете бересиз. Буну адал кылды. Ал эми риба, сүткорлук абдан түрү көбөйгөн. Бүгүнкү күндө ушунчалык сүткорлуктун түрү көп, кулдун акысы кулга өтүп кетет. Кулдун акысы экинчи бир кулга өтүп кетет. Мисал үчүн бир пирамиданы ойлоп көрүңүздөр. Эң үстүдө байлар, астыда кедейлер. Байларга акча жөнөтө берет өйдөгө карап. Бирок өздөрүнө ылдый жактан келбейт да. Анан бул ишкана жабылат. Жабылгандан кийин пирамиданын жарымыдан өйдөсү бай болду, жаңы кошулгандар банкрот болду. Акчасын ала албайт. Анан ошон үчүн кыямат күнү булардын ортосунда чоң эме турат. Арыз турат. Айтат, biz буларга бергенбиз дейт. А бизге артыбыздан эч ким берген жок, акыбызды берсин дейт да. Мына ошонун үчүн, мына ошого окшогон, ушунун түрү 5-6 түрү бар. Мына ушундай нерселер. Куранда Аллах субханаху ва таала айтат: "Фа иза кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлилlah." Качан аяттын башында Жума намазга чакырык болуп азан айтылса, соода сатыктарыңарды жаап коюп, Алла Тааланын рахматына шашылгыла дейт. Качан намаз окулуп бүткөндөн кийин жер бетине таркап кеткиле, Алланын артыкчылыгынан үмүт кылып дейт. Демек барып кайрадан соода сатык кесибиңизди улантып, үй бүлөңүздү бакканга дагы киришесиз. Ва аква ما نعتمده أن الاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وقد قررنا ذلك. Demek ушул жерден келип биз билдик, жүрөгүбүз бейпил болду. Мына ушул кесипчилик мурдагы өткөн пайгамбарлардын калган бизге сүннөт экен. Ошолордон калган сүннөт экен. Момун адам кесип кылыш керек экен. وقد بين ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه حيث مر بقوم من الفقراء فرآهم قد نكسوا رؤوسهم فقال من هؤلاء. Умар разияллаху анхуга күбө болушкан экен. Бир күн бара жатса, кедейлердин жамаатын көрүп калат экен. Алар бардык башынымды ылдыйга салып алып, көңүлдөрү суз. Булар кимдер деп сураганда жооп айтышкан экен. Вакила хумул мутаваккилун. Булар Аллага өзүнү тапшыргандар. Булар өзүнү Аллага тапшырып койгон инсандар деди.
Kale kella, yok anda emes dedi. Lakinnahum mutaakkilun ya'kuluna amvalan nas. Antip başını ıldığı kılıp Allah'a özünü tapşırıp koyuyor degen yok. Bular mutavakkil emes, mutaakkil. Mutaakkil degen söz adamdardın malını jey turganlar deptir de. Özdörü eştike kılbaydı, biroq birölerden hayır suray turganlar deptir. Demek uşundayların köönü meçitten kuğan, çıkkıladağın balban bilek balı iştep, kesip kılıp adal okat kılıp özün ör janыңарды bakkıla deydi. Ona uşunun üçün da köçede körüp kalaslar, jakşılı adamlar birösünü invalid kalaskasına oturguzup, birösü türtüp jüröt. Bir jakşı adamlar da, biroq uşular hiç kanday jumuş kılbaydı. Birölerдің ne? Akısı menen jaşaydı. Mana uşularga düşündürüp aytış kerek. İştegin dep. Ve da'vahum annal kibar minas sahaba ridvanullahi aleyhim ajmain kanu la yaktasibun da'vahum batıl. Kebir adamlar aytadi, çoğ sahabalar iştegen emes dep. Bunday davaları jalgan davalar. Себеби çoğ sahabalardın dagın özünün kesibi bolgon. Abdurrahman ibn Avf kanday bay bolgon. Misal üçün Ruya anna Abu Bakr Sıddık radıyallahu ta'ala anhu kana bazzazan. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu dagın köynök satkan, material tokuşkan bular. Umar radıyallahu anhu kana ya'malul adam. Adam dep bir oqattın bir türünü aytadi, tamaktın. Umar radıyallahu anhu dagın bir tamak türünü jasap satkan eken. Osman radıyallahu ta'ala anhu kana tajiran. Osman radıyallahu anhu dagın sodager bolgon, at-ta'ama ve yabiyo. Bayagında bul dagın produkta satkan eken, oqat satkan eken. Ruya anna Ali radıyallahu ta'ala anhu. Yemi törtüncü çoğ sahaba. Ali radıyallahu anhu annahu ajjara nafsahu gayra marratin. Hatta ajjara min Yahudin. Nafsahu min Yahudin. Bul Ali radıyallahu anhu dağın özü çıkıp madekerçi kılıp iştegen eken. Adamlarga jaldanıp, üyüne barıp bir jumuşunu kılıp beri iştegen eken. Bul dağın adal kesip boladı. Kala verse bir gün Yahudidin üyüne de barıp uşunda işin kılıp bergen eken da, kurmasını terip bergen eken. Yahud Jöğüttün üyüge barıp kurmasını terip bergen. Bul dağın ne? Adal kesiplerden bir tür eken. Fa innallaha ta'ala huval khaliq kad yakhluqu la min sababin ve la fi sababin. Alemi jaratkan Allah Ta'ala bolsa çınığı jaratucu. Kede sebep arkılı jaratat, kede sebebi çok jaratıp koyuyor. Biz adam balası eştekeni bilbeybiz. Hazır jarık dünyada emne çok, anı biz bilbeyiz. Biroq Allah Ta'ala bilet çok nerselerde. Oşol çok nerselerde Allah Ta'ala badi', ibda, halik, sani' özü jaratat, bizdin közümüzge körgözüp durup. Al emne kızmat kılışındağın Allah Ta'ala biledi eken da. Ve thumma ya'lamu fana'u. Kiyin al nerseni jok kılıp jügörgönden kiyin kayaka jok olup bilet Allah Ta'ala anı da bilet. İlimde bar nerse jok bolboy, jokton bar bolboy deydi. Biroq Allah Ta'ala icadu şey min adamin. Fa iza aradallahu şey an yaqula lahu kun fayakun. Bizde Kur'an'da, akidada anda emes. Jaratkan Allah Ta'ala bir nersenin bolusun kalasa bol degende bolot. Takvin degen Allah Ta'ala'nın sıfatı jokton bar kılıucu. Eşteke jokton bar kılat da. Anem adamlar jumurtka, tukum, bayağı toğuk, bul kimisi birinci jaralgan dey beret. Jaratkan Allah Ta'ala her bir nersenin jup kılıp jarattı. Bir urgaçı, bir erkek. Bir koroz, bir mastek. Oşol ökövünün ortasından jumurtka tuğulat. Jumurtkadan balapan çıgat. Mana uşuntu öyle şariat çeçip koyar. Allah Ta'ala jaratucu. Ve kaza amrur rizq liya'lam man yaz'am anna hakikatal tavakkul fi tarkil kasb ve huwa muhalifun li şari'a. Oşonda ele rızkı talap kılıp jatkan adamga, jana Allah Ta'alaga özünü tapşırıp tavakkal kılıp atkan adam, men kesip kılbaymın. Kerek bolsa Allah Ta'ala özü jaratkan ayın özü meni bagat dese şariatka tuura kelbeydi eken. Sebebi özünü tapşırууda dagın ne? Özüňe beken bol, koşunаңды uuru tutpa deydi. Ne üçün özüňe beken bol? Bolsam açıp koy bar joktu. Sefteriňde dollarlarını eşike çıkarıp koy. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi kelip aytdı. Men dedi, töömdü
Kaltıram dedi. Kaldırıp koysam Allah'a tapşırgan bolon mu dediler. Baylap koyup dur anan keyin tapşır dedi da. Baylap koyup olsang töö akıllı yok ketip kalады eкен da. Meçitke geldin mi baylap koy tööңdü. Maşinаңды ne alıp geldin mi? Jap dagın eşigin anan buyaka kirip oltur. Anan külüçünü içine kaldırıp anan жүрgüzüp koysaң uuruga ыңгайлуу kılıp. Al Allah'a tapşırуу emes tuğandar. Al uuruga tapşırуу bolot. Mına ошондой. Summal mazhab inda jumhurul fuqara. Emi жалпы alımdardın cemaati jana mazhabında rahimahullah min ahli sünnet vel cemaat ahli sünnet vel cemaat aytkan eken innal kasba bi kadri ma la budda minhu faridatun. Kesipti keregince iştep tavu farz dep. Keregince. Emi kerek emes aşıkça baylık taş jarbayt deyt ku. Em bul mubah nerse eken da. Al jagına hazır жооп беребиz. ثم ينبغي على هذه المسألة مسألة أخرى وهي أنه بعدما اكتسب مالا لا بد منه هل اشتغال بالكسب أفضل أم التفرغ للعبادة أفضل. Emi uşul жерден эки маселе келип чыгат дейт. Emi адам баласы бай болду, мейлем кесип кылды, бай болду. Еми токтотуш керекпи же улантып кете бериш керекпи? Мына ушул. Кээ-бир алымдар айткан экен, эми бул кесип кылып тойгон болсо, токтотсо жакшы болот. Эми будан биягы эми кулчулук кылып, Алла Таалага сыйынып, ибадат кылып жүрсө болот деген экен. Вajhul qawl awwal anna manfa'atul iktisab a'am fa inna ma iktasabahu zira tasilu manfa'atuhu ila jamaat adatan. Kebir alımlar aytkan eken, "Jok, toktotposun" deptir. Eger bul dıykançılık kılıp atkan bolso, namazda özüge gana payda bolgon bolso, al emi bul kesibi 10 hektar jerge buday ege жылда elge arzan kılıp satat. Bul jalpı jamaat üçün bolgonduq üçün kesibini ulanta versin deptir da. Kesibini ulanta versin dep aytışıptır. Vallazi yashtaghilu bil ibadati innama yanfa'u nafsahu. İbadat menen alek bolgonda özüge gana payda. O ma kana am naf'an. Sebebi жалпы адамдарга пайдасы тийип аткан амал бул жакшыраак болот дептир. Себеби дегенде пайгамбарыбыздын бир хадисини экинчи топтогу алымдар мисал келтирген экен, хайрун нас ман янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда берген дептир да. Демек, сиз кесип аркылуу адамдарга пайда берип аткан болсоңуз, уланта бериңиз. Бир хадисте келет, ошол кесип жоюлуп ишкана жок болуп кеткиче сен ошол жерде иштей бер дейт. Ошол жерде сенин рызкың бар. Ал эми адамдарга пайда берип, Куран окутуп, хадис, илим окутуп аткан болсоң, бул дагы кесип. Ошо дыйканчылыкта эле кесип. Ошондой эле мөмөлөп, чөмөлөп шакирттер көбөйөт. Экөөнүн бир да айырмасы жок экен да. Түшүндүңүзбү? Суммал касбу ала маратиб фамигдару ма ла будда ли кулли ахадин минху, яни ма юқиму биху сулбу. Эми ошол кесипти кылып, сиз тамактанып, омурткаңызды түздөп, ибадатка, намазга тура турган болсоңуз, мына ушул фарз экен сизге. Бул фарздыгы ар бир адамга, айнан дептир, ар бир адамга ушул нерсе фарз экен. La yatawassalu illa bihi ila iqamatil faraiz yakunu farzan. Fa in kana alayhi daynun fal iktisabu bi qadri ma yuqda bihi daynahu. Farzun ala li'anna al qada'ad dayn mustahiqqun. Egerde sizde qarız bola turgan bolsa, anda iштеп бала чагаңызды багып, ошо карызды дагы кутулганга чейин иштеген сиздин мойнуңузга парз болуп калат экен. Себеби үй бүлөнү багуу бир гана үйдүн эркегине фарз болгондой, ошондой эле кесип кылуу дагы карыздан кутулуу үчүн фарз экен. Алла Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Жакында келе жаткан орозолорго бардыгыбызды Алла Таалам өзү жүрөгүбүздү бекем кылып, орозолорду 30 күн берекеге күбө кылып, Алла Таалам эки дүйнөбүздү кабыл кылсын. Бирахметке рахмат.